жеке менен биргелешип, айылдагы аялдарды топтоп, ушундай кол өнөрчүлүгүнү сактап калуу, өнүктүрүү жолунда көп иштерди кылдык. Асан Исаков менен Нурбүбү Марипова Лейлек районунун Кара Суу айылында Асан Нур кол өнөрчүлөр кооперативин түзүшкөн. Нурбү апа унутулуп бара жаткан кол өнөрчүлүктү өркүндөтүүнү көздөйт. Ага жолдошу Асан ата колдоочу. Азия өнүктүрүү банкы колдоп мына жабдыларды берди. Айылдагы аял кол өнөрчүлөрдү килем токуунун жаңы технологияларыны, жүндөн сүйүнүрлөр жасоону, жүндөн гобелендерди жасоону, айылда биз боялбогон килемдерди токууну сунуш кылдык. Тегиз боялбогон килем токушка өттүлөр. Нурбү апа кол өнөрчүлүгүн кызыктар кыз келиндерге үйрөтсөм дейт. Ал бул ишканада бир мезгилде жергиликтүү кол өнөрчүлүктү үйрөнүүнү каалагандар көбөйөт деп ишенет. Бизде мындай вертикальный станокто мындай чакан килемдерди токуйбуз. Кааласаңыздар мындай чоң килем токуй турган станокторубуз бар. Кимдер ушул станокто килем токууну үйрөнөт элем деген кыз келиндер болсо, биздин кооперативге келиңиздер. Биздин жергиликтүү шартта илгери апаларыбыз жөн эле жүндү коюп эле түс боюнча кийиз жасайт эле. Бирок мына өзүңүздөр көрүп тургандай, бул кийиздин технологиясы такыр башкача. Бизде мындан башка дагы сувенирлер боюнча сабактарыбыз бар, тер иштетүү боюнча сабактарыбыз бар, курак үйрөтүү боюнча жана улуттук кийим кечени тигүү боюнча сабактарды биз өтүп бере алабыз. Жубайлар өздөрүн өнүктүрүүнү да унутушпайт. Мындан улам көптөгөн окутууларга чогуу катышып келишет. Алардын бири Бириккен Улуттар уюмунун аялдар түзүмү тарабынан өткөн Бакубат жашоо бактылуу үй бүлө программасы. Мен ошол Галстын семинарга катышкандан бери эле өзүмдү өкөз бактылуу үй бүлөбүз деп коем да. Айылдагы аялдар баардыгы келип, бала чакасы менен келип катышып, кызыгып, жакшы болду. Анан мына ишибизге таасири мындай пландаштырып, бул биринчи кыялданат экенбиз да. Кыялдангандан кийин жакын арадагы иш, анан кийинки кезектеги иш болуп бөлүккө бөлүп алат экенбиз. Анан ошо мынаны аткарабыз дегенди мындай тегеректеп алат экенбиз дагы. Аткарылгандан кийин аны кызыл менен дагы тегеректеп коет экенбиз да. Мага жаккан жерлери ошондой болду. Аласа кыялыбыз ошо Ажиге барабыз деген кыял коюп отурабыз. Ошо Галста окуганыбызда дагы Кудай кааласа кыялдануу дегенде ошону тартканмын да, кыялга саякат дегенде. Алга умтулуп жашоо керек да. Экөө бирге умтулбаса, артта калган буну артка тартат. Экөө бирдей умтулса, максатыга жетет. Нурбү апа бул өнөрү менен бир нече эл аралык көргөзмөлөрдө Кыргызстандын атынан катышкан. 2014-жылы Куweitте өткөн 70 мамлекеттен келген кол өнөрчүлөр көргөзмөсүндө да лейлек килемдерин даңазалап биринчи орунга татыган. 2013-жылы барганмын. Анан 14-жылы Менка, Азербайжан, бүт ар бир улуттан келген адамдар өздөрүнүн жасаган буюмдарын койду да. Анан мен өзүмдүн жасаган буюмдарым ончо ичим кандай болот экен деп эме болдум эде. Анан ошол уюштурган адам колуну манантет да мага кайра мынтет. Себеби ал күткөндөн дагы жакшы болуптур да биздин токуган килемдерибиз. 17-жылы дагы чакырды Иранга. Анан аялдарды мындай орнамент салгыла, андай орнамент салгыла. Мен Кыргыздын жүзүн көрсөтүп келемин деп ошентип адамдарга айтып жаттым. Анан орнаментке дагы аялдарыбыз көңүл бура баштады. Анан кийин Иранда дагы жакшы ийгиликтер менен келдим. Бул Кувейттен алган призим. Белгилей кетсек, Лейлек районунун Кара Суу айылы тоолуу айылдардын бири. Бул айылда 1367 эл жашайт. Алардын 685 аялдар болсо, 682 эркектер. Айыл эли негизинен дыйканчылык жана мал чарбачылыгы менен алектенишет.